Биздин Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин Молдовага учуп барган сапары жөнүндө. Урматтуу президенттин өкүлү, биринчи кезекте мен сизге кайрылгым келет. Президентке мен официалдуу кат менен кайрылгам. Сиз дагы ошол катты президентке айтып койсоңуз, мен ал жерде төмөнкүдөй суроолорду койдум эле. Жеке менчик самолетту ким берди президентке? Жеке менчик самолеттун акчасын ким төлөдү? Президент Молдовага учуп барганда эмне үчүн президент менен Молдованын премьер-министри менен жолукпастан ал жердеги миллиардер менен гана жолугуп кайра кайтып келди? Эмне сөздөрдү сүйлөштү? Ушул жөнүндө сиз президентке айтып барып, мага депутат катарында, саясатчы катарында, оппозициялык кыймылдын мүчөсү катарында президенттен официалдуу жооп болушун мен сизден суранам. Ушуну президентке айтып койсоңуз. Урматтуу депутаттар, биз 2011 жылы Келдибековду Астраханга жеке менчик самолетту пайдаланды деп 3 күнөө коюп, ошол күнөөнүн бирөөсү жогорку кеңештин төрагасы жеке менчик самолетту пайдаланган үчүн кызматынан кетиргенбиз. Атты арзан сатып алды деп премьер-министр Бабановду кызматтан кетиргенбиз. Бирок тилекке каршы бүгүн мамлекетибиздин президенти жеке менчик ишкердин самолетунда жеке менчик ишкердин үйүнө барып сүйлөшүү жүргүзүп келсе, бардыгыбыз башыбызды жерге салып унчукпастан карап отурабыз. Урматтуу фракциянын лидерлери, урматтуу Феликс Шаршымбаевич, мен сиздерге официалдуу түрдө кайрылам. Бул тарыхый маселе, эртеби кечпи бул маселе көтөрүлөт. Өмүрбек Чиркешевич, Чыныбай Турсунбекович, Жылдыз Айтыбаевна, Максат Эсенович. Тарыхтын алдында стенограмма үчүн мен сиздерге айтып койгум келет. Парламенттик иликтөө сунуш кылам. Президент эгерде таза болсо, президент эч кандай күнөө кетирген жок болсо, парламенттик комиссия биз чечим чыгарып, президентте эч кандай күнөө жок деп айтышыбыз керек. Эгерде президент ката кетирген болсо, анда биз экинчи мындай нерсе кайталанбай тургандай болуп, Кыргыз президенти олигархтардын эсебинен олигархтардын үйүнө барбай турган кылып, бул маселени жабышыбыз керек. Сиздердин бардыгыңыздардан суранам, бул маселени жакын арада карап, комиссия түзөлүп. Эл аралык протоколго жараша президент мындай нерселерди жасоого укугу жок, моралдык дагы, конституциялык дагы жактан. Ошондуктан, урматтуу президенттин өкүлү, дагы бир жолу сизге басым жасап айткым келет. Президентке айтып коюңуз, цивилизациялуу мамлекеттерде, демократиялуу мамлекеттерде президент мындай учурларда өзү кайрылат. Урматтуу парламент, урматтуу укук коргоо органдары, мен ушундай нерсе кылды деп күнөө коюп атасыңар. Ушуну иликтеп коюңарды мен өзүм суранам силерден деп. Президент эгерде чыныгы президент болом десе, бизге өзү кайрылып, ушундай иликтөөнү өзү сурансын бизден жана генералдык прокуратурадан. Рахмат сиздерге.